Assalamu alaikum, урматтуу SK Production YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн Ош шаарында өзгөчө күн, негизи юмор жаатында, күлкү жаатында жалпы биздин досторубуз, жалпы биздин катталуучуларыбыз үчүн сонун бир репортаж сиздер үчүн тартуулайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун 2020-жылдагы эң акыркы чыгарылышы сиздер үчүн бир сахна артынан кыска нуска бир репортаж. Биз менен бирге болуңуздар. Анан подписацияны басып, ошол подписацияны басып, коңгуроону басып, катталып койгонду унутпаңыздар. Бектур Жумабаев кызматыңыздамын. Кеттик анда. Кийим кана. Чыгып коп кана. Не, анда бет жақпай айтабы? Жак. Бет нормально, просто тепкин келет. Садыр дегенде болот да. Башка редакторлордон бири, Универсал командасынын оюнчусу Садык Нышанбай уулу агабыз. Оюнга командалардын даярдыгы кандай? Сиз эми көрдүңүз да оюнга чейин? Даярдыгы жакшы. Даярдыгын Кудай кааласа. Даярдыгы жакшы, даярдыктан дагы немеси жакшы. Настрой жакшы. Сахнаны сагынышкан, ушу чыгып эле күлдүрөм деп мындай көздөр кызарып турат да. Буйруса оюн жакшы болот. Анан дагы бир суроо. Сиз жөнүндө тамашалар болгондо кандай эмоция болот өзүңүзгө? Мен жөнүндө? Сиз жөнүндө тамаша болгондо билбейм, аны деле бербейт экенмин мен, он нерсегечи. Эмоцияма маани бербейт экенмин. А так өзүңүз кандай кабыл аласыз деген? Ошол убакта өзүм турлы тамаша катары. Мен дагы өзүм бир убакта башкалардын үстүнөн күлүп жүргөм. Элибизге бир жакшы кабыл тилек болсун жаңы. Элибизге баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен, баарыңыздардын юбилейиңиздерде бакыт болсун, ынтымак болсун, бай болуңуздар, аман болуңуздар. Өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Сон, ийгилик каалайбыз. Биз улантабыз. Эми достор, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунда албетте күйөрмандар дагы бул оюнду абдан сагынды десек болот. Ошондуктан күйөрмандардан бир аз сурап көрөлү. Кайсыл команданы колдоп келишти жана кимди колдоп келишти дегендей. Ассаламу алейкум. Бир мүнөт убакыт болобу? Кайсы команданы колдоп келдиң? Тарнадан колдоп келдик. Тарнадан. Атайын Баткенден. Жок, Баткенде эмес, Оштон. Шардан, Сон, мынакей достор. Торнадо командасынын бир күйөрманы бар экен. Саламатсызбы, жеке? Атыңыз ким? Кызжебек. Кызжебек эже. Кайсы команданы колдоп келдиңиз? Ой, билбейбиз азыр кайсы команда Оюнга бар. биринчи жолу келдиңиз? Жок. Ага чейин келип жүрсүз, Ооба. Сон. Мына ушундай улуу мундагы эжелерибиз дагы бар бул оюнда. Биз бул жердеги апаларыбыздан дагы сурап көрөлүк. Апа, саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Бүйсара. Бүйсара эже. Кайсы жерден келдиңиз? Ушул Оштон эле келдим. Шардан эле. Дайым келип турасыз оюнга? Мен балам чакырганда келип турам. Кайсыл команданы колдоп келдиңиз? Эми кайсы команданы кирип көрбөйт да, кайсы менде программа жок. Программа болсо айтат элем. Балаңыз кайсы командада ойнойт? Балам командада ойнобойт. Жөн эле чакырды. Жөн эле чакырды, ооба, концертке жөн эле чакырды. Бар болуңуз, жакшы эс алып кеттиңиз, Биз уланта беребиз. Негизи Ош шаарында бул жигитти көпчүлүгү жакшы тааныйт болуш керек. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бизнес жакшы жүрүп атат, соода жакшы жүрүп атат. Ассаламу алейкум. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Оштон эт самсысан ысык. Биз ага чейин күтө туралы. Ошондуктан достор, досубуздун бизнеси абдан жакшы жүрүп атат. Бизнес кандай болуп атат? Шүкүр. Канча самсы сат? Сатып койдум, көй сатып койдум. 6 бердим. Негизи бир алып чыкканда канчаны алып чыгасың? 100 Бир тандыр. Бир тандыр. Ошондо бүгүн азыр сатып бүтөсүң. 200 бөпкөт жетпей калат азыр бул. Аны кайтканда ачпай эле деп баары келет желим болду. Ой, кайра айта берем. Ой, желим агус. Болсун, жакшылык болсун. Тойлор болсун. Жүртүз, өнүксүн. Соода жакшы болсун. Майрамдар көп боло берсин. Сон, рахмат. Ушу жигитке азыр 0,5 коньяк алып берип койгончу болбойт азыр. Южный формат командасынын оюнчусу Нурсултан агабыз. Сиз кайсы команданы колдоп келдиңиз? Азыр ким күчтүү болсо ошол утсун, чындыгында. Ким күчтүү болсо ошол утсун.
реальный болсун, реальный болсун бар жогу. Бирок неме Дастан Дрыш менен Алмаз Вашингтон балет этейлик, не деп өтүңүздөр. Болобу? Дастан Дрыш менен Алмаз Вашингтон бүгүн тирешсин экөө бири-бирине. Жакшылык иши. Ауе, жакшылык да бар. Жакында эле үйлөнгөн кандай экен? Сезимдер кандай болду? Словами не передать, үйлөнүп көрүш керек да биринчичи. И бойдокторго советуем, үйлөнүш керек. Держимся. Ура! Соны без уланта берелим. Дагы да болсо бул жерде элдерди киргизип чыгарып жүргөн бир СБшник досубуз деп коебузбу айтор. Кыргызчасы кандай экен? СБшник кыргызчасы кандай болот? Кароолчу. Кароолчу. Кумарбек досубуз кандай болуп атат? Даярдык кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Командалардын манай кандай экен? Командалардын манай бар сон, менимче оюн сон болот. Мен элден деле, жүзүнөн деле көрүнүп турат, менимче бүгүн оюн сон болот. Эл да сагынды. Кудай буйрса, мындан ары баары жакшы. Негизи СБшниктер оюндан кийин кирип көрүшөбү же оюн бүткөнчө турабыз эшикте? СБшниктер не кылышын билбейм го, бирок мен азыр кирип отурам да. Кумарбек кирип отурат. Биз эми сахна артында командалар кандай даярданып атышат? Мына ошону сиздер менен биргеликте билебиз. Достор, Алмаз бүгүнкү оюнда чиновниктин образында мына ушул үн менен калып элек болсун. Рахмет, Кыргызстан 30 жеп чыгыш керек. Бирок иштедик. Эсимде жок, көптөгөн өтө көп таалар менен жерде табыштар бар. Кыргызстан мурушунда көп ойдошторду санабаганда өзөт. 2021-ге эл дагы алданыш калат элек да, биз. Жок, кайплат элек да биз. Болбой калды. Бардык киши шайлоодо бизден акча алып шайлоо. Сон. Алмаз бүгүн өзгөчө образ менен чыгат буюрса, элибизди бир күлкү менен сугарат деп ишенебиз. 2021-жылга өзүңдүн үнүң менен жакшы бир калып элек элибизге. 2021 жыл Кыргызстаныбызда чоң бир өзгөрүү болушун турсак керек, бүт баарыбыз эле мамлекетибиз өнүксүн, ошо тынч болсун, эч кандай оору, вирус болбосунчу, ушундай болбосун кегиле. Дуа кылып коелу. Ассаламу алейкум. Алмаз болдум. Биз уланта беребиз. Көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунда негизи фабрика бар. Ал жерде сахнага жаңыдан кадам койгон жаш таланттар, жаш жигиттер ал жерден тарбияланып, такшалып, анан чоң сахнага чыгышат. Бүгүн ошол жигиттердин бирөөсү. Атыңыз ким? Исхак. Ким? Исхак. Фабрикада ойноп жүргөнсүз, кайсы команда? Кейжтүр командасы. Кейжтүр командасынан. Бүгүн курама команда болуп чыгачат. Мана жакшы. Жакшы, буйрса. Буйрса. Аракет кылабыз. Биз сыймык. Кел сыймык. Эми жакшы салып болобузбу? Болар. Просто жутуу рейинип атам, жалко да, ширине кете эле. Жаңы деп койсун. Жаңы эле да. Вашингтон командасынын оюнчусу бүгүн фабриканын капитаны. Даярдык кандай? Даярдык жакшы. Настрой жакшы. Өрт. Бир взрыв жаратып, бир өзгөчөлүк болобу бүгүн? Кудай буйрса, урматтуу достор. Тосолуңуздар, мындан кийин эстеп жүрүңүздөр. Фабрика дегенде күчтүү жаштарды элестетесиздер. Келатат, жаштар келатат. Элиңдин несебин жебеген. Балдар кошулуп коебуз. Келатат, жаштар келатат. Элиңдин несебин жебеген. Келатат, жаштар келатат. Айкой жаным Келатат, жаштар келатат. Элиңдин несебин жебеген. Бул жерде кийинки жайда Бишкек жана Жалал Абад шаарынан келген командалар бар. Жалал Абад шаарынын командасынан Жалал Абад шаарынын мэри ушундай образ менен белгилүү болгон досубуз. Манай кандай? Манай өтө сон. Жакшы келип алган. Буйрса жакшы келип алган. Ошко тез келип турасыңар. Негизи тез келип турабыз, бирок карантин иши келе албадык. Эми келип атабыз. Кече эле келип алганбыз. Той топур болот, буйрса. Бүгүн мэр чыгабы сахнага? Конечно, мэр чыгат, мэрдин кызы чыгат, өзгөчөлүк. Мэрдин кызы менен тамаша болот. Конечно. Негизи мэр чыкпаса, билбейм. Ооба. Биздин фишкабыз болуп калды уже. Мэр бет калат элек айтсын элек.
Элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Албетте 2020 өтө начар жыл болду, оор жылдардан болду. 2021 уй жылы келип атат. Майлуу сүттүү, өтө сонун жылдардан болсун деп ниет кылабыз. Сиздер менен Жалал Абад шаарынын мэри аты Калдаров Кудрет болду. Сон. Улан терөбүз. Жигиттер жасанып атат. Торнадо командасында бир анча-мынча YouTube каналдардан мүмкүн көрүп калган болушубуз керек. Айжан, кандай? Жакшы, өзүңөр кандайсың? Даярдык жакшы. Сон буйруса. Бүгүн Айжан сахнага чыгабы, чыкпайбы? Айжан чыгат, үй тапшырмада чыгат буйруса. Үй тапшырмада Айжанды күтөбүз, Буйруса иншалла. Ийгилик. Айбек, сиз Эргеш, Аскар Али. Аскар Али бир жакшы кабыл телегасин элибизге. Элибиз жаңы жыл менен баарыңыздарды куттуктайм, үйүңүздөрдү. Образдабы? Эми не дейбиз эми? Баарыңыздарды куттуктайм жаңы жыл менен. Жакшы отургула, акчаны азыраак короткулуп, ушу баладан алыстап отура бергиле да. Эргеш келди? Эргеш келбей эле койсо жакшы болду, бирок келди. Аскар Али, чоң рахмат. Аскар Алинин образында Айбек, Чаян дейбизби, айтор биздин досубуз Жыргал. Кандай десе ол? Жакшы. Жакшы. Манай жакшы. Жакшы. Настроение жок. Настроение жакшы. Настроение жакшы эле. Даярдык жакшы эле. Ооба, буйруса. Утабыз, Буйруса утабыз. Утабыз. Торнадо командасынын Кайсар эже, кел. Дастан биздин элибиз кандай даяр? Даярдык, шүгүр, жакшы. Утабыз, Утабыз буйруса иншалла. Кабыл телек болсун, Торнадонун көрмандарына эмне деп айтат элең? Торнадонун көрмандарына бир гана сөзүм, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздердин маанайыңыздар үчүн, сиздер үчүн дайыма биз жаңы жаңылыктарды жаратабыз. Жана дагы Кайсар эженин дагы көптөгөн серияларын күтөбүздөр. Ушундай Дастан Кайсар эжени айтып өттү. Эми достор, алыстан ат арытып Бишкек шаарынан команда келген. Найман, манай кандай? Жакшы. Жакшы келип алдыңарбы? Ооба. Качан келдиңер ошо? Көчө, эртең менен. Көчөгө келдиң. Өзүң негизи кайсы жерден кулдуң? Менби Жалал Абад. Жалал Абад шаарынан. Ошко биринчи жолу. Ооба, биринчи жолу келдим. Ош жактыбы? Ооба, жакты. Эмнеси жак? Сылайман тасы, Сыламан тоосу дагы? кыздары. Сон, эң сон. Баяман бүгүн бир өзгөчө тамаша күтөбүз сенен, ийгилик болсун. Даярдык жакшыбы? Жакшы. Даярдык жакшы, сон. Бишкек командасы Тубашын ашып келген команда Бишкек. Даярдык кандай? Даярдык буюрса мощный. Негизи Бишкек командасы канчанчы жолу келип атат оюнга? Мен булар биринчи жолу келип. Мен Бишкек курама командасы болдум, мурда бир жолу келгем. Экинчи жол мен үчүн. Негизи Ошко да экинчи жолу. Ошко, экинчи жолу келдим. Экинчи жолу. Ош эмнеси менен жакты? Ош кыздар менен тамаша. Оштон эң сонун жеричи тамактар аябай арзан экен да. Кыйналбай жеп аттык го. Дедим го. Бир ай жүрсөң нормально. Даярдык жакшы, Даярдык жакшы буюрса. Жакшы. Уткула. Сонун Бишкек командасынын дагы бир оюнчусу. Даярдык кандай? Даярдык сон буюрса, эң жакшы буюрса. Негизи буга чейин Бишкек командасы 5 чыгылыш өткөн болсо, биринде дагы тең акча жетишкен болбой атат. Жаргылачы. Бүгүн биз башка команда, башка состав, башка уран, башка фишка дегендейчи, ушун жаңы дем буюрса бүгүн айрыбыз, жыртабыз. Буюрса көрөсүздөр. Кубокты Бишкек алып кеткеле буюрса. Ийгилик каалайбыз, Биз улан теребиз. Нонен командасынын оюнчусу, капитаны Эмил Токтошев агабыз. Ассалам алейкум. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы манай. Оюндан эмнени күтүп атасыз? Оюндан эми биринчиден момундай башуудан өткөздүк аябай кыйынчылыкты. Ушундай бардык элди маанайын көтөргөн ошол нерсени күтүп атам. Себеби бүт нерсени унутуп, бир 2 саат болсо дагы адамдар жайдар болуп кетсин деген ошол нерсени күтүп атам. Өзүңүз жөнүндө тамаша болгондо кандай эмоциялар өзүңүздө? Азыр эле ушуну могу сахнанын артында жюрилер менен отуруп ушуну кичине неме болуп аттык эле. Мен эми уже көнүп калгам. Мен үстүмөн тамашаласа, эми үй бүлөгө асылышса анда кичине оюн учурунда айтпайм. Оюн бүткөндөн кийин, оюндан кийин командага барып, өзүмдүн кичине болсо дагы орусча айтканда советим берип, андан кийин мындай кылбагыла, аяк буяк кылып, семьяга катуураак асылып, же мындай кылып койсо, а так менин үстүмө жок. Муну айтканымдын себеби кайсы бир командада сонун сиз үчүн тамаша бар, биз көрдүк. Маанайыңыз көтөрүлөт десек болот. Элибизге бир жакшы кабыл телек болсун.
элибизге урматтуу кыргыз элим, биринчиден баардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар, эч ким оорубасын, эми өтүп кеткен күндү эстетпей эле коелу, бирок баардыгыбыздын башыбыздан көрдүк, тынч бололу, өзүбүздү сак карайлы. Ал эми могу 2021 жыл буюрса жакшы жылдардан болсун. 2020да жаман жылыбыз ушул жылда калып кетсин. 2021 буюрса сон жылдан болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Сон, ийгилик каалайбыз. Жаңы жылы жакшы тосуңуз, Башкы редактору, Универсал командасынын капитаны, мыйзамдуу түрдө менин өкүл атам деп койсун. Кандайсыз? Жакшыраак болду өзүңөр. Оюн боюнча сиз эми командаларды көрдүңүз да буга чейин. Кандай даярдыкта, алардын маанай кандай, алардын настрою кандай дегендей? Настрою жакшы. Даярдыгы деле буюрса жакшы. Эми жаңы ушул көбүнчө тамашалар азыркы болуп аткан актуалдуу темаларда көбүнчө эле ушундай болуп өткөн нерселерди чагылдырып, кызыктуу кылып чыгарып берет. Тарбиялык маанилүү бар. Долбоордун пландары буюрса эми былтыркыдай эле кылып чоңураак башка жактардан, башка мамлекеттерден чакырып, эл аралык деңгээлде анан Бишкекке дагы койгубуз бар. Ошо Бишкекке дагы буюрса быйыл. Жаңы жыл эми 2020-жылды мейли бердик эми, анча болбоду. Бирок шүгүр жакшы эле. 21-жыл ушунун баары артта калсын да, 21-жыл биз ойлогондой, тилек кылгандай жылдардан болсун. Ушул силерге дагы ийгилик. Рахмат. Сизге дагы ийгилик, бар болуңуз. Урматтуу достор, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунда ар дайым чыгармачыл инсандарда колдоп келишет, бирок Мурадил Данияров кимди колдоп келди деген суроо. Рахмат. Мен өзүм Жалалбаттан болгондон кийин Жалалбат Исмаиловду колдоп келдим. Кандай? Ишенич такталып атабы балдар? Албетте. Эми баягы балдар өсүп атат. Албетте колдоо көрсөтүш керек. Эми бирди алат деп азыр эрте айтыш кыйын, бирок даярдыктар жакшы эле. Буга чейин көргөнсүз. Ооба. Шаарда деле Бишкекке барып ойношуп, эми келип атышты. Жигиттерге канчанчы жолу? Көңүлдүү жигиттерге бүгүн алгачкы жолу келдим, бирок. Кандай атмосфера жагып атабы? Жакшы. Сонунда. Эми баягы живой көргөн баары башкача го. Эсе аласың. Рахмат. Өзүнө жаңылык. Бизде жаңылык жок, ошо жаңы жылдын астында элибиздин баягы жакшылыктары башталып, тойлор, корпоративдер ушулар башталып, ырдап коюп жүрөбүз. Эркин микрофон алып элек жаңы жылга. Баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен келе жаткан ушул уй жылы майлуу сүттүү жылдардан болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөр даң кат болсун. Элибизде дайым жакшылык болсун. Мурадил Данияров болду бизде. Рахмат чоң. Достор, негизи көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунда бир эжекебиз ар бир оюн сайын келет. Эмне келет азыр өзүнөн сурап көрөбүз. Гүлназ Ченебек кызы эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Сахнага чыкканга гонорар сизге канча төлөшөт? Жакшы сөздөр менен төлөшөт. Чоң рахмат. Рахмат. Дүйнөдө жок эжем, сиз келбесеңиз кантип ойнойбуз деп. Анан эле келесиз. Ооба, сөзсүз. Атмосфера жагып атабы? Бүгүнкү кандай болду? Ооба, мен эми эле келдим. Ооба, мына атайын чыкканга эле келдим. Мурда келип башынан аягына чейин көрчү элем. Бүгүн 1-2 заказ бар эле. Спойлер айтып өтүңүз. Эмне кыласыз? Бүгүн көпчүлүккө Кыргызстанга маалым болгондой, мен Ош Бишкектен издеп жүрүп Памылдан тапкан элем. Ошо күйөөм экен. Бүгүн билдиңиз. Ооба, азыр келсем айтышты. Ошо күйөөм менен аяштардыкына конок барат экенбиз. Демек отуруш башталды. Отуруш болот экен. Жаңы жылдык конок барат экенбиз. Чорный касса сыяктуу. Билбейм азыр чыккан. Кассаны биз өткөрөт экенбиз. Биз конок барат экенбиз. Өсөр аяштыкны. Көсөр Эшибатов менен сонун сахналык көрүнүш болот экен. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болот? Чыгармачылыкта азыр корпоратив, той, анан ушундай эле жаңылыктар эми кыймылдап баштабадык ба? Анан кийинки жылкыга чоң жаңылыктар камдап атабыз буюрса. Достор, Гүлназ эжекебиз жакында эле темир тулпарлуу болду. Тулпарың сот болсун. Бар болуңуз. Эстеген сайын сүйүнтөм, рахмат. Эшикте турат. Эшикте турат азыр. Тел берем. Чоң рахмат. Элибизге бир жакшы болот. Жаңы жыл. Чоң рахмат. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Күлкү адамдын ден соолугун узартат дейт. Дал ушул жерде
күлкү тартып алып элдердин ден соолугун узартып аткан жалпы оюнчуларга ыраазычылык билдирем. Мен өзүм дагы ушул көңүлдүү жигиттердин күйөрманымын. Өзүм толук көрбөй калсам да сөзсүз түрдө интернеттен көрөм дагы, өмүрүм узартып алам деп коем. Андыктан жалпы элибизде, жерибизде тынччылык болсун, эч ким оорубасын. 2020-жылдагы жагымсыз кабарлар ошончо калып калсын, жомоктой болуп, 2021 сонун өтсүн. Жаркылдаган эжекебиз көрүнүн ачышын кызы болду. Биз уланта беребиз. Эстрада ырчысы Асель Касымова эжекебизди дагы жолуктуруп калдык. Эжекебиз эмнеге келди болду экен деген суроо. Саламатсыздарбы? Мен азыр Жалал Абадтан келген команда менен чыгам. Жөн эле ошол мага түшүндүрүшү боюнча кызды алып чыгып, өзү менин ырымга кетет экен, ошол ырды мен ырдап койушум керек экен. Ошол эле. Негизи үй тапшырмады, Кайсыл бөлүгүндө билбейм чындап. Ооба. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар? Чыгармачылыкта жүрөбүз, эл катары иштеп коюбуз. Жаңырлар жок, бирок жаңырлар даярдап жатам. 2020-жылда, Буюрса. Жакшы калат элек элибизге. Элибиздин пейили кенен болсун. Кийинки жылы оору жок болсун, кайра бардыгыбыз шагырап, майрамдар көп болуп, жакшылык боло берсин. Көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорун ар дайым Ош шаардык маданият башкармалыгы колдоп келет. Маданият башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Кадыркулов агабыз. Суроо мындай. Долбоорго башкармалык дагы кандай жардамдарды көрсөтөт, дагы кандай демөөрчүлүк кылат алдыда, кандай пландар? Азыр биз ушул көңүлдүү жигиттер жөнүндө сөз кеттик да. Биринчиден саламатсыздарбы? Жалпы ушу көрүп турган жалпы күйөрмандар жана сиздердин коллективиңиздерге, жамаатыңыздарга салам. Негизинен биз ушул көңүлдүү жигиттерге ушул өткөн жылдан баштап, ушул мен маданият башкармалыгына жетекчи болуп шайлангандан баштап эле ушу көңүлдүү жигиттер долбоорун колдоп, жаштарды ушундай бир дагы да болсо дем күч, руханий жактан мынакей баалуулуктарды талкуулап келишет, маданиятты көтөрөт, маданиятка болгон мындай идеологиялык жактан дагы кээ бирки учурларда мындай бир жакшы сөздөрдү, жакшы мындай оюндарды келтирет да жаштарга атайын ошол эми жаштардын талабы ошол болуп атат да тарбарлык маанисиде бар. Эми жаштар ушуну көрүп атат да. Мисалы үчүн эми азыр башка жерде бирде көрсөтсөң ал жака барбайт. Ушундай бир долбоорлорго жаштар келген үчүн ушундай долбоорлорду колдогонго биз дайыма даярбыз. Анан биз мындан кийин дагы көңүлдүү жигиттер долбоорун дайыма колдоп келебиз. Мына өткөн жылы биз көңүлдүү жигиттер билесиздер мэрдин кубогун өткөзүп международный болду. Быйылкы жылда ушпет этпей калдык. Быйылкы жылы ушул эң акыркы көңүлдүү жигиттер долбоорунун 2020 алкагында эң акыркысы бул ушул болуп атат. Буга биз атайын ушу телефондор коюлган, 3 телефон. Эми ошону белек кылабыз деген ойдо отурабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунга биздин атайын белек. Бул ошо Ош шаарынын мэриясы, Ош шаар маданият башкармалыгынын белеги болот да. Сөзсүз түрдө биз кийинки жылда ушул көңүлдүү жигиттер долбоорунун жетекчиси Кадыр Жарматов менен сүйлөшүп атабыз. Бул долбоорду биз атайын мынакей Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан ушул регион дагы чоңойтолу деген максат болуп атат. Буюрса ошол максатка жетишебиз деген ойдобуз. Жалпы элибизге жакшы кабыл болсун, жаңы жыл. Жаңы жылга барыңыздан келип кетип аткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылда жакшылыктар болсун, оору сыркоодон алыс болойлу, күлкү шатка жакын болойлу, дайыма ушундай бир жаштар, дайыма бир жаңы демилгелерди алып чыгып, дайыма ушул жаңы демилгелер менен кыргыз элимди, кыргыз журтчулугун дайыма жеңиштер менен жеңип жүрө берели. Рахмат, ыраазылык билдиресиз, бар болуңуз. Урматтуу достор, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун бүгүнкү 2020-жылдагы эң акыркы оюну жаңы жылдык чыгарылыш буюрса жыйынтыкталды, оюн сонун болду. Кадыр ага, долбоордун алдыдагы пландары кандай? Кудайга шүгүр, эң негизи Кудайга чексиз шүгүр, бүгүнкү оюн өтө жакшы деңгээлде тынч өттү. Ошол оюнга жеткиргенине шүгүр болсун. Долбоордун алдыда пландары токтомой жок. Дагы да болсо күч алып, биз карантинде 7-8 ай эс алып калыппыз. Балдар бир аз бүгүн формадан чыга баштаптыр. Акырын кайтты буюрса. Ооба, байкалды. Эми күйөрмандарга деле байкалса керек. Но келерки оюндарга буюрса дагы да күчтүү командаларды чакырып, чет жактан командалар чакырып, долбоор мындан ары өрчүп өнүгөт. Анан ооба, анан ушу көңүлдүү жигиттерге команда кылып чыксак болбойбу деп чалуулар көп. Жалгыз өзүм бир командага кошуп кой деп чалгандар көп жаштар. Жалгыз оюнчуну биз ала албайбыз. Мен ушул жерден баса белгилеп кайрылайын. Жалгыз оюнчу бизге керек эмес, бизге жаш жаңы команда болсо да боло берет. Команда болсо эсеп.
команда менен бизге кайрыласыздар. Номери калтырабыз. Бизде көңүлдүү жигиттердин фабрикасы ачылган. Ошол жерде командалар ойнойт. Ошол жерде командалар такшалат. Ошол жерде командалар даярданат, такшалат дегендей. Ошол оюнга келип өзүңүздөрдү тактап, такшалтып, анан бул оюнга жолдомо аласыздар. Ошондуктан мен ушу жаш командаларды ошол жака чакырам. Анан буйруса чет жактан командалар дагы да келип, кийинки оюндарыбыз мыкты деңгээлде өтөт деген ойдомун. Анан Эле Ош шаарында эмес, Бишкек шаарында коюлабы бул долбоор? Ошол жакта дагы уятсак болобу? 2020-жылды араң өткөрдүк. Эми 2021ден буйруса пландарыбыз бар. Буйруса Казакстандан 1-2 команда, Өзбекстандан 1-2 команда, Кыргызстандан 1-2 команда, 6-7 команда менен Бишкекте бир чоң оюн өткөрөбүз деген планыбыз бар. Айтайын дегеним, Бишкек шаарында дагы башка өңдүү тарапта дагы биздин күйөрмандарыбыз бар. Ооба, буйруса. Эми жакшы бир элибизге жаңы жылды куттуктооңуз бар. Мен жалпы кыргызстандыктарды, кыргыз элине, алыста жүргөн мекендештерди, кошуна өлкөлөрдү деги эле жалпы дүйнө жүзүн ушул кирип келген жаңы жыл менен куттуктайм. 2021-жыл ой жылы майлуу сүттүү болсун. Эң негизи 20-жылдан биз өттүк, дагы бир жолу айтам, Кудай буйруса. 21-жылдан ушу оору, апат, кырсыктар кетип, ушу жыргалчылык жашоо башталып, ушу өнүгүүнүн жолуна түшсөк, Кудай буйруса. Мен ошону каалайм. Бүт бардыгына. Рахмат чоң. Мына достор, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун негиздөөчүсү Кадыр Жаматов агабыз болду. Эми мына ушинтип биз бүгүнкү репортажыбызды кыскача алышыкты жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарды ошол долбоорду көрүүгө чакырабыз. Анықтан биздин канал менен чогуу болуңуздар, подписацияны басып, коңгуроonu басканды унутпаңыздар. Сонун болду. Жыйынтыктадык. Рахмат чоң.